Борбор Азиянын 5 лидери АКШнын президенти Дональд Трамп менен Ак үйдө өткөн саммитке чогулду. Мамлекет башчылар энергия, коопсуздук жана соода жаатында кызматташууну өнүктүрүүгө багытталган Казакстан, Кыргызстан, Тажикстан, Түркмөнстан, Өзбекстан жана АКШны бириктирген C5+1 платформасынын алкагында жолугушту. One of the key items on our agenda is critical minerals. In recent weeks, my administration has strengthened American economic security by forging agreements with allies and friends across the world to broaden our critical mineral supply chains. We had a great relationship and a great meeting with President Xi of China. Трамп АКШнын буга чейинки бийлиги Борбор Азияга анча көңүл бурбай келген деп кошумчалады. Биз бул катаны оңдоп жатабыз деген Кошмо Штаттардын президенти Борбор Азиянын ар бир өлкөсү менен мамилени өнүктүрүү ниети бар экенин билдирди. Жолугушууда Борбор Азиянын президенттери саммиттин маанисин айтып, Трамптын дарегине жылуу сөздөрүн аяган жок. Кыргыз президенти Садыр Жапаров Америка Кошмо Штаттардын өзүнүн маанилүү тышкы саясий өнөктөшү деп эсептей турганын белгиледи. Биз бул кадамды жогору баалайбыз жана АКШнын Борбордук Азияга болгон ак ниеттүүлүгүнүн далили катары кабыл алабыз. Биздин биргелешкен аракеттерибиз конкреттүү жыйынтыктарга, өлкөлөрүбүзгө өз ара пайда алып келерине мен толук ишенемин. Ал эми казак мамлекет башчысы Касым-Жомарт Токаев Трамптын эл аралык саясаттагы ролуна кеңири токтолуп, сиздин жетекчилигиңиз менен Америка жаңы алтын доорго кирип жатат деп мактады. Your far-sighted vision of making America great again. Токаев соңку сапарынын жүрүшүндө эки өлкө компанияларынын ортосунда 17 миллиард доллардан ашык келишимдерге кол коюлганын маалымдады. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев болсо Трампты Өзбекстанда тынчтыктын президенти деп аташат деп буга чейинки АКШ арачылыгындагы тынчтык келишимдерге көңүл бурду. Бул саммиттин жүрүшүндө Борбор Азиянын айрым мамлекеттери АКШ менен миллиарддаган долларлык келишимдерге кол койгонун жарыялады. Алардын арасында стратегиялык мааниге ээ вольфрам генин өнүктүрүү боюнча келишимге жетишкенин билдиришти. Жолугушууга келген лидерлер менен кол коюлган башка келишимдердин арасында аймактагы улуттук авиакомпанияларга АКШда жасалган учактарды сатуу жана Вашингтондун чөлкөмдөгү таасирин кеңейтүүгө багытталган ар түрдүү экономикалык макулдашуулар да бар. Мындан сырткары Трамп Казакстан Авраам келишимине кошулганын айтты. Бул документтин максаты араб өлкөлөрүнүн жана мусулман дүйнөсүнүн Израиль менен алака катышын жөндөö болуп саналат.